гайморит оорусун кепилдик менен айыктырып бере алабыз. Андан сырткары кулакка суук тийип укпай калган болсо, аны дагы кепилдик менен айыктырып бере алабыз. Кулакта шум болуп аткан болсо, анан жана беттерине угри чыгып, ошондон жабыр тартып жүргөндөр болсо, ал угрилерге дагы ошо жардам беребиз. Ошолордун кетишине, ошолордон кутулушуңуздарга жардам беребиз. Дагы андан ылдый келсек, жана муун оорулар бар го. Муун оорулар, муун күн бүркөлгөн сайын сыздатып, сөөк сыздатып, муун оорулар бар. Ошол ооруларды дагы кепилдиги менен 100% айыктырып беребиз. Анан эркек адамдардын простатит оорусун дагы ошону да кепилдик менен айыктыра алабыз. Айымдардын цистит оорулары, анан жана кичинекей балдардын төшөккө сийип коюп аткан болсо, 7 жаштан өйдө ага дагы жардам бересиздер. Ошол. Бүгүн кайсы ыкманы көрсөтөбүз? Биз бүгүн тамашалagыла кетейин, кичине бул балабыз кичине төшөккө сийип коет экен деп койм. Тамаша простатит оорусуна кичине көрсөтүп өтөбүз. Ошол жагып көрсөтүп баштай беремби? Ага чейин мен сурайын деп турам да, ушул сөөк муун оорулар деп атпайсызбы? Сөөк муун оорулар болгондо кандай белгилер менен келиш керек сизге? Белгилер эми ооруп аткан киши чынында билет, азыр мен айтканда эле уже түшүндү да. Муундар какшайт да, бул ар бир колдор, салаалар, ар бир пальчиктер какшайт, ийиндер какшайт, колу көтөрүлбөй калышы мүмкүн өйдө. Даже чачын сылай албай калат да кээ бир адамдар. Анан могул муундар тизеден ылдый талып, какшап ооруйт, бел ооруйт, жана куяң деп коет, эки жамбашта. Бутун сүйрөп калат да, кичине аксап басып, бутун сүйрөп басып калат. Бутун жакшы көтөрө албай, чалынып кетсе жыгылып бетимен түшчүдөй болуп барып, ушундай эме белгилер болот да, куяң оорунук. Ошолордун баарын биз ошо 100% кепилдик менен жардам беребиз. Урматтуу теле көрүүчүм, эгерде сизде дагы дал ушундай белгилер болуп жаткан болсо, анда төмөндө турган телефон номерлорго байланышыңыз. Азыр бизде кыскача жарнамалык турмөк бар. Акыл мырза, ушул ыкманы анда көрсөтүп баштасак. Азыр мен ошо простатит оорусуна, бул бир эле простатит оорусуна азыр от жагып атып, ошо бул белден ылдыйкы суук тийген оорулардын бардык түрлөрүнө жардам берип кетебиз да. Мындан муун оорулар, тизе оорусу, бул простатит оорусу, ошол оорулардын баарына пайдасын берет да. Ошол бир эле мисалы үчүн простатит оорусу менен дарыланам деп келсе, ошол белден ылдыйкы проблемалардын көбүнөн айыгып кетет. Дарылоо ыкмасы канча күнгө чейин созулат? Дарылоо ыкмасы 10 күн болот да. Мисалы үчүн кээ бир адамдардын убактысы болбой калат, 10 күнгөчү. 5 күн аралыгында дагы жасаганга болобу? Мисалы үчүн эртең менен анан түштөн кийин кайра жасапчы? Жок, андай болбойт. Андай тиги гайморит оорусун ошондой от жагып бере алабыз, гайморит оорусуна эле. Бул калганын көтөрө албай калат да. Ошон үчүн бир күндө бир эле жолу, Бир күндө бир эле жолу болот. Мына мындай кылып от жагуу менен таза, табигый, эч кандай каршы көрсөтмөсү жок. Ушинтип дарылайбыз. Кайсы учурларда баягы ушул алганга болбойт от массажын? От массажын давлениясы, кан басымы жогору болсо, сахарный кант диабети бар болсо, анан денедеки сөөктөрдө жана сынганда салат го, темир, жана пластик деп салат го, ошолор болгондо гана болбойт. Калган учурларда каршы көрсөтмөсү жок. Калган учурларда келип өзүнүн ушул маселесине жакшы болуп кетсе болот экен да? Жакшы болуп кетсе болот. Сизге ушул кайрылган инсандардын көпчүлүгү кайсы маселе менен кайрылышат? Мисалы, сөөк муун ооруларыбы же гайморит оорусу мененби? Бизге азыркы учурда көбүнчө ошо муун оорулар менен көп кайрылып жатат. Жакшы айыгып результаттар бар. Муун оорулар менен аталар бар. Кээ бир жаш эле адамдар, жаш эле балдар бар. Жигиттер куяң оорусуна кабылып калган, суук тийгизип алган ушундай.
Урматтуу теле көрүүчүм, эгерде сизде дагы ден соолугуңузда кандайдыр маселе болуп жаткан болсо, анда төмөндө турган телефон номурларга байланышыңыз 592070, шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 20 81 номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Ошону менен бирге эле төмөндө ушул калоочу адист Акыл Сатындиевдин байланыш, WhatsApp жана Instagram баракчасы да көрсөтүлгөн. Ошол жака да кайрылып Акыл мырзанын өзүнөн толугураак, кененирээк маалымат алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Акыл мырза, айтып атпайсызбы, муун ооруларыны ошону менен бирге эле гайморит оорусун кепилдик менен дарылайбыз депчи. Муун оорулары азыркы учурда ушул жаз мезгилинде муун оорулары жана гайморит оорулары ушул өнөкөт оорулардын катарында болот экен да, мезгил алмашкан учурдачы. Ушул учурда ооруп аткан учурда келсе болобу гайморит же мындай басаңдап калган учурда келиш керекпи? Жок, ооруп аткан учурда келген кайсы убак болбосун, чыгып гайморит оорусунда эч кандай чектөө жок. Өтүшүп кеткениби, хронический болуп калганбы, баарын толук айыктырып бере алабыз. Азыр бул жерде жаткан байкебиздин абалын сурайлы да, байке. Кыйналган жоксузбу сиз? Жок. Бериңиз, мен да жаап көрөйүн. Өзүңдү кандай сезип атасың? Бисмилла. Акыл Сатындиев жакса жакшы жагылат экен, мен жаксам Сиз чочуп атпайсызбы? Вот ошо коркутуп албайын деп атат окшойт. Акыл мырза, айтып атпайсызбы, мынау простатит оорусуна мырзалардагы, айымдардагы цистит оорусуна да жардам беребиз депчи. Бул учурда ушул белден ылдый жагылабы же буттан баштап башка чейин жагылабы? Негизи простатит оорусуна келген болсо, именно вот белден ылдый жагылат да. Белден ылдый. Общий жана муун оорулар болгондо бул берки абалда жатат, көңкөрөсүнөн. Башынан баштап буттун таманына чейин ки болгон сууктардын баарын толук жакшы айыктырат да. Ага чейин бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутманды кечиңиз менен кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Муногу баштагы шум боюнча да шумду кантип кетирет? Кулактагы шум боюнча? Баштагы же кулактагы шумбу? Баштагы менен кулактагы деди го. Кулагыңыз жакшы эле угабы өзү? Kulakta tuluğat şum gerekte gebe bir iki günde bir şum payda olur. Çınırgandır. Kulağınızda же başınızda şum payda olur oşol? Şu ışkırgan bir payda olur da bir iki günde bir. Başınız orubayбы ошо кезде? Oşo oruydu. Анда сиздики кан басымыңызды текшерткөнүз, сиздики ошо кан басымына көбүрөөк жакын болуп атат да. Кан басымына жакын болуп атат бул аксакалдыкы. Давлениясы көтөрүлүп кетип аткан болушу мүмкүн да. Анан кулакта эгер шум болсо, суук тийип укпай калган болсо, биз бул жаак бетине кулакка кылып оттон жагабыз, анан өзүнүн дарысы бар, ошону сүйкөйбүз. Ошонун негизинде абдан жакшы кылып айыгат. Кулакка суук тийген абалда дагы эгер кан басым болбосо, сиздер жардам бере аласыз да? Кан басым жок болсо, канча күнгө чейин созулат дарылоо укмасы? Ал деле 10 күнгө созулат да. Бардыгы эле биздин дарылоо ыкмабыз негизи кепилдик ошон үчүн беребиз да. 10 күндө биз өзүбүз көзөмөлдөп баарын айыктырып анан узатып беребиз жакшылап. Бул ыкманы алып жаткан учурда кандай жолдорго барбаш керек? Эмнелерди жасабаш керек болот? Бул ыкманы алып жаткан убакта жеңил эле да, мындай аябай оор карманбай койчу нерсе жок эмес. Муздак суу, холодильниктен суу ичпеш керек, комнатный температурада ичиш керек. Анан суукка урунуп калбаш керек да, шамалга, желге урунуп калбаш керек. Бул от массаждан чыгып, анан жука кийинип алып, жана машинанын терезесин ачып алып жүрбөш керек да. Ошондон гана сактанат, жеңил да. Эрежелерин туура сактай турган болсо, ооруну сүрүп кетиши оңой эле. Эреженин баарын так туура сактап, биз айткандай болуп, биз айткандай алса баары ооруларга жакшы болот. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, Кутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Кош келиптирсиз. Сизди угатабыз. Сурооңуз болсо калтырсаңыз болот. Сиздики уга албай калды.
техникалык себептерге байланыштуу сиздин сурооңуз бизге толук жеткен жок. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо 5920 шаардык номурга кайрадан байланышка чыгып сурооңузду толук берсеңиз болот. Ошону менен бирге же болбосо WhatsAppка 0995 23 20 81 номуруна сурооңузду SMS түрүндө калтырып койгонго дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошону менен бирге Акыл Сатындиевдин өзүнүн жеке WhatsApp жана байланыш Instagram баракчасы да төмөндө көрсөтүлгөн. Ал жака кайрылып Акыл мырзанын өзүнөн дагы бүгүн эмес эртең маалымат алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошону менен бирге WhatsAppка келип түшкөн суроолор да бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Грыжаны дарылайсыздарбы? Мүмкүн болсо жооп берип коюңуздарчы дейт. Акыркы сандары 606 менен аяктаган абонент. Тизе бүгүлгөн жери шишип кызарып ооруйт. Жаш баланыкы дейт. Жардам берсе болобу ушуга дейт. Акыркы сандары 703 менен аяктаган абонент. Бала өзү канча жашта? 9 жаш, 10 жаштан өйдө дарылайбыз да. Жанакы 7 жаштан өйдө да дарыласак болот. Ал буту тизе шишип аткан болсо, ал артрит оорусуна суук тийген болушу мүмкүн да. Анан аны келсе биз анан көрүп анан айта алабыз да. Анан алгач келиш керек, э? Алгач келип анан көрүнүп кетишсин. Түз байланышта да көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Байланышта, түз байланыштабыз. Мен жанатанды салатам иштеп орун. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду, аксакал. Рахмат. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Сизге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Менин кызымдын гайморит оорусу бар. Бирок 1 жыл болду. Башынан операция болгон. Гайморит оорусуна сизден дарыласа болобу дейт. Акыркы сандары 093 менен аяктаган абонент. Ошону менен бирге да ушул гайморит тууралуу дагы бир суроо келиптир көрөрманыбыздан. Кутмандуу кечиңиздер менен гайморитти дарылай аласыздарбы? Буга чейин операция болгонбуз. Гайморитти операция кылдыртканбыз дейт. Гайморит операция болгон болсо дагы дарылайбыз, анткени тешип алар сордурат да. Бирок калып калат да баары бир. Биз анын баарын толук менен жардам бере алабыз. Бизге келиңиздер, биздин дарекке. Анан жана кызыңыздын баш боюнча эмне болуп операция болду эле, ошого да карашыбыз керек да. Ал жанагындай шишик оорусу болот го, эмне деп койчу эле. Ошол шишик оорусу болгон эмеспи, миома деп коет, киста деп коет ошолор. Эгер алар болсо жакканга болбойт. Алар болбой башка операция болгон болсо, 1 жыл болгон болсо уже келип эметер, айыгып дарыланып кетсе болот. Көрөрманыбыздын суроосу бар. Саламатсыздарбы? Артрит айыгабы? Менде зоом бар. Ага боло береби? Бир барганда сиздерден натыйжа алса болобу дейт. Бир эле келгенде натыйжа алганга болбойт деп айттыңыз. Бир эле келгенде натыйжа алганга болбойт. Бир эле келгенге кандай натыйжа алат? Мындай чарчап көптөн берки баягы чарчоо бар го? Стресс. Ошондон келип бир мындай алып, мындай рахат алып кетсеңиздер болот. Андай да болот да. Чарчап жүргөн болсоңуз, өзүңүздү оор сезип жүргөн болсоңуз, өзүңүздү мындай оор сезип калат го адам. Ошондой болуп мындай кыйналып, кичине эс ала албай жүргөн, уктаса деле уктай албай, ушундай бир убактар болот да. Ошол кездерде келип бир жакшы от алып, общий ошентип эс алып кетсеңиздер болот. Акыл мырза, могул жерде тактоо иретинде дагы сизден сурайын да. Көрөрманыбыз айтып атат, менде зоб бар деп атат да. Ошол учурда алса болобу дейт. Боло берет, э? Зоб болсо болот. Боло берет, э? Көрөрманыбыздын дагы суроосу бар. Саламатсыздарбы? Көзүндө кан басым бар, бирок гайморит менен жабыркайт. Ала берсе көзгө зыянын тийгизбейби? Мүмкүн болсо жооп берип койсоңуздар дейт. Буга чейин дагы дарыларды колдонуп көрдүк, бирок натыйжа болгон жок деп суроосун калтырган. Акыркы сандары 508 менен аяктаган абонент. Сиз эгер Бишкекте болсоңуз келгениңиз жакшы болот да. Биз ошо өзүңүз менен бетме бет жолуп, эмне болгон, кандай ошону карап туруп анан жооп берет элек да сизге. Негизи өтө катуу болбосо, сиздин көздөрүңүз аябай кызарып кетпесе, алса болот да. Кан басым болгондо көздөр аябай кээ бирдики күчөп кеткенде аябай эле кызарып турган болот да. Аябай күчөп кеткен болсо бере албай калабыз да жардам. Азыраак болсо. Бул жерде көрөрманыбыз да суроо калтырып атат. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Грыжа оорусуна жардам бересиздерби? Кан басымым дагы бар дейт. Эгер грыжа оорусу болуп, кан басымы дагы болсо, ал учурда ушул от массажын ала берсе болобу? Кан басымыңыз 150-ге чейин болсо,
150'den жогору болсо биз жардам бере албай калабыз да. Сизде грыжа деп айткан менен негизи көбүнчөсүндө адамдарда куяң оорусу эле кыйнап жүргөн болот да. Ошо куяң оорусу белге берет да, аябай. Белге берет, буттарды сүйрөйт. Ошо куяң эле оорусу болуп калышы мүмкүн да. Анткени грыжамын деп келгендердин көбүнчөсү ошол куяң оорусу менен жабыркап келгендер болот да, биздин практикадан өткөн боюнча. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Мен мына кызым ишитти, кызлашырым. Суроо алайын дедим. Кайсы жактан байланыштыңыз? Мен Карасуда, Оштон байланыштым. Ош областы Карасу районунан, Сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат эжеке. Кызыл ашыгым шишит дейт, кызыл ашыктын үстү шишит, бутум ооруйт дейт. Кызымдыкы дедибичи? Өзүнүкү. Негизи шишиктердин бардык түрүнө эле жакшы жардам берет да. Бул суук тийген негизинде болот көбүнчө шишиктерчи. Артрит болгондо шишийт, суук тийген негизи суук тийген көбүнчө белгилеринде ошо шишиктер пайда болот. Ошо шишик жанакы төрөттөн кийинки калып калган ошолордун баарына жакшы жардам берет да. Жел хаус деп коебуз, ошолордун баарына жакшы жардам берет. Көрөрмандардан келген суроолор бар. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Келинчегимдин буту ооруйт, суук түшкөндө кармайт, күн жылып кеткенде кайра оорубай калат. Келинчегимдин жашы 27-де. Жардам бере аласыздарбы дейт. Акыркы сандары 772 менен аяктаган абонент. Жардам беребиз, жакшы жардам беребиз. Анткени муун оорулардын баары суук тийген оорулар, жана суук түшкөндө ооруйт деп атпайбы, ошол суук башталганда негизи өзү бул оорулар күчөйт да. Ошол убакта кайсы убакта болот, бул оорудан арылбаса, күчөп отуруп, бул аягы жаман оорулардан да оорулой берет да. Алдын алып койгон жакшы. Алдын алып, ошо дарыланган жакшы, айыгат келинчегиңиз. 430 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Муун оорусу менен жабыркайм. Ошону менен бирге эле башымда тромб бар. Ошуга от массажын жасаса болобу? Мүмкүн болсо жооп берип коюңуздарчы. Чоң рахмат дейт. Сиздин башыңызга жакпайбыз да. Моюндан ылдый көздөй жагабыз. Муун ооруларыңыздын баардыгына жардам бере алабыз. Азыр көрөрмандарда айтып атышпайбы? Мисалы үчүн кайсы учурларда болот, кайсы учурларда болбойт депчи. Анткени суроолордо окшош болуп атат. Баягы сизди кайра кайталатпай, ошо айтып койсоңуз, кайсы учурда болот, кайсы учурда болбойт алганга. Бизде эми муун ооруларга эгер давлениясы болсо, бизде массаждын түрлөрү бар да. Бизде лечебный мындай да массаждар бар. Кол менен дагы ошо муун ооруларды айыктырганга жакшы жардам беребиз. Муун ооруларды, то есть бул отту дагы анан кол менен да жасаганда жакшы эффект берет. Эгер жанагы кан басымы жогору деп атпайсызбы? Ошо кан басымы жогору болсо от жакканга болбойт. Сахар, кант диабет. Ошол бар болгондо от жакканга болбойт да. Бирок эгер муун оорулар болсо, муун оорулар, гайморит эмес, муун ооруларды биз укалоо жолу менен ага дагы жардам беребиз. Өзүбүздүн жанакы дары, майыздарыбыз бар. Ошолорду сүйкөп, массаж кылып, жанакы желдердин баарын сүрүп, өзүнчө дагы бир жакшы таягыбыз бар, гандин деп коет. Ал да Кытай элдик медицинада колдонулат. Ошол таяктарыбыз менен жана колдорубуз менен муун оорулардын баардык түрлөрүн эч кандай эмесине карабай дарылап бере алабыз. Акын мырза, сизди ушул издеген инсандар кайсы жактан табышат? Адресиңиз, дарегиңиз боюнча маалымат берип койсоңуз. Биздин байланыш телефондорубуз экранга чыгып атат окшойт да. Тиякта менин телефонумда звонок келип атат. Биздин адресибиз Лермонтова көчөсү 8, Бишкек шаарында. Бишкек шаарындабыз. Таатан тарапта мурунку Ворошилова, азыркы Көлбаева көчөсү менен кесилишет. Ошол жерге келип чалсаңыздар, лер жол болсо Лермонтова 8ге ошол үйгө келип, Ворошилова жак бетинде жол кирүү ход эшиге. Ошол жакка келип Лермонтова 8 деп жазылып турат, ошого киресиздер. Акын мырза, көрөрмандардан келип түшкөн суроолор бар. Саламатсыздар, кутман кечиңиздер менен. Менин кулагымда ар дайым ышкырык шум болуп турат, бирок башым оорубайт. Ушундан арылса болобу? Анан дарылоо ыкмасы канча күнгө чейин созулат? Кан басымым, кант диабетим жок, алдын ала айтып коеюн деп. Чоң рахмат деп акыркы сандары 362 менен аяктаган абонент суроосун калтырган.
Сиздин кулагыңызда шум болгону баягы сужение деп коет, суук тийген кан тамырларгачы. Ошол ооруларды биз айыктыра алабыз. 10 күн болот. От дарылоо ыкмасы 10 күндүн ичинде иншаллах жакшы болуп калат, Кудай буйрса. Ушул айтып атпайсызбы Акын мырза, 10 күндүн аралыгында жакшы болот депчи. Ал нерсе ушул дарылагандан кийин кайра кайталанбайбы? Кайра эми суукка урунбаса кайталанбайт, суукка урунуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн ушул кулактагы баягы себепсиз ышкырык деп жазып атпайбы көрөрманыбыз? Ошого дарылоо ыкмасын алды да. Дарылоо ыкмасын алгандан кийин кайсы бир учурга чейин чектөө коесузбу же чектөө коюлбайбы ал инсанга? Чектөө эми мындай да, 1 айга чейин өзүн жылуу алып жүргөн жакшы болот да. Кайсыл эле бизге келип баягы 10 күн процедура болот, анын ичинде дагы өзүн жакшы алып жүрүш керек. Анан 10 күндөн кийин да 1 айга чейин, анткени бул от жаккандан кийин бүт денедеки поралардын баары ачылат. Клетканын баары ачылат. Суук келип тийсе бат тиет да. Акыл мырза, көрөрманыбыздын могул жерде бир кызык суроосу бар экен. Саламатсыздарбы? Мен уйкудан тургандан кийин белден ылдый жагым талып ооруп калат. Аябай уйкудан оор ойгоном. Эмнеден болушу мүмкүн? Себепсиз чарчай берем дейт. Сиздики эми көп жылдан берки жанагы стресс деп коет. Бул себепсиз чарчай бергениңиз, уйкуңуз жана уйкудан тургандан кийин белден ылдыйкы жагыңыз бул башка оору да. Ал уже белиңизде эмес, тиги жамбашта куяң оорусу деп коет, седалищный нерв. Ошол жагыңызда проблема бар. Бизге келсеңиз укалоо жолу менен баардыгын өз калыбына келтирип беребиз. Эгерде ошол куяң оорусу менен жабыркаган инсанда кан басымы же болбосо кан диабети менен жабыркаса, ал инсанга от жагылбайт. Укалоо укмасы менен жардам беребиз. Ал канча күнгө чейин созулат? Ал деле 10 күн. Эми ал уже ал жагы уже 10 күндөн кийин дагы айтабыз да, өзү айтат да, адам жакшы болгонун сезет. Өзүндө бир баягы сезимдери менен адан арулап кетет экен да. Негизи өзү бир 3 күн келгенде эле жакшы болчу адам уже өзүн жеңил сезип калат да. Көрөрманыбыз суроо калтырып атат. Саламатсыздарбы, Акыл мырза, сиз өзүңүз диагноз коесузбу дейт. Мисалы, грыжа деп барып, куяң болуп калышы мүмкүн дедиңиз го. Куяң экенин кантип билесиз? Кандай кайрылабыз дейт? Адресиңизди айтып коесузбу дейт. Акыр сандары 613 менен аяктаган абонент. Биздин дарек Лермонтова көчөсү 8, Бишкек шаары. Ворошилова азыркы Көлбаева көчөсү менен кесилишет. Ошол жерде Көлбаева көчөсү жактан кирүүчү эшигибиз ошол Көлбаева көчөсү жакта Лермонтова 8 деп бакыйып чоң кылып жазып койгонбуз. Ошол эшиктерге келсеңиздер, куяң оорусун өзүм аныктайм. Грыжаны болсо томографияга түшүп келесиздер. Томографиянын атайын кагазын алып келиш керек болот, э? Куя эме грыжамын десе, бирок ал жок эле келе берсе мен куяң ооруларын аныктап берем да. Грыжаны эмес, куяң оорусун аныктап бере алам. Суук тийгенде муундар сыздатуу ооруйт дейт. Ошону менен бирге эле простатит оорусу менен да жабыркап келем. Экөө да бир учурда дарыласа болобу деген суроосун калтырган 713 менен аяктаган абонент. Болот. Ошо мисалы үчүн простатитке деп келди. Ошо муун оорусу кош айыгат. Же муун оорусуна деп келди, простатит кош айыгат да. Бизде мындай эң жакшы жери ошол да. Мисалы үчүн бир адам муун ооруларга деп келсе, комплексный общий алганда от массажды. Бул жерде муун оорулар, баягы колу өйдө көтөрүлбөй атса, ошол муун ооруларга кирет да. Анан куяң оорусу, анан простатит оорусу, андан сырткары жана бөйрөккө суук тийген болсо бөйрөккө. Ошол бөйрөктү дагы дарылап өтөт да. Суук тийген, мисалы үчүн денедеки кажерде болбосун, ички аппараттарда да суук тийген болушу мүмкүн да. Ички аппараттарда да суук тийген болсо, ошолор деле денеге бере берет. Ошол суук тийген оорулардын баарына бул от акырындык менен этап менен от жагабыз, 3 этап менен. Бул териде, анан булчуңдарга, сөөгкө чейинки бүт сууктардын баарын өзү алып чыгат, соруп. Ушул жаз мезгилинде азыркы учурда айтпадыкпы эфирдин башталышындачы, муун оорулары ошону менен бирге эле ушул кулактагы себепсиз ышкырык же болбосо гайморит оорусу, ушул нерселер, анан аллергиялык оорулар дагы көбүрөөк козгойт экен да. Аллергиялык ооруларга дагы сиздерден жардам болобу?
Аллергиялык ооруларга бизден жардам болбойт. Бизде болгон жанагы бетке чыккан угри. Угриге жардам беребиз, аллергиялык ооруларга ошо жардам бере албайбыз. Көрөрмандардан келген суроо бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Суроом төмөнкүчө дейт. Кызымдын башынан тромб алдырган, бирок гайморит оорусу менен жабыркап келет. Ошону алып барып дарылатсак болобу дейт. Буга чейин мурдун тештиргенбиз, бирок жыйынтык болгон жок дейт. 093 менен аяктаган абонент. Алдырган болсо тромб болот, алдырып алганына канча 6 айдан жогору болуш керек да. 6 айдан өткөндөн кийин болсо, 6 айдан өткөндөн 1 жылга чейин эфирибиздин убактысы тарып баратат. Көрөрмандардан келген суроолорго батыраак сизге суроо берүүгө аракет кылайын. Саламатсыздарбы? Гайморит оорусунун кепилдик менен айыктырам деп жатасыз дейт. Бирок сизде эле ыкма менен дарылагандарга баргам. Эмнегедир менде жакшы жыйынтык болгон жок. Сиздердин дарылоо ыкмаңыздар канча күнгө чейин созулат дейт. Биздин дарылоо ыкмабыз 10 күнгө созулат. Биздин баягы от жагып, ушу дарылаган боюнча айыкпай калган киши боло элек. Кудай уткулсун. Сиз кимге баргансыз, кандай болгонун айта албайм. Келсеңиз, эгер сизде эгер гайморит оорусунан толук айыктыра албай аткан болсоңуз, сизде эт өскөн болушу мүмкүн. Ошону дагы бир барып УЗИден өтүп текшертип коюңуз. Эгер эт деле жок болсо, калганын гайморит оорусуна биз абдан жакшы жардам бере алабыз. Саламатсыздарбы? Мен жолдошумдун эки буту басканда бастырбай ооруйт, 1 жыл болуп калды. Эмне себептен мындай экенин текшерткенибизде баары эле жакшы чыгат, бирок ушундай болуп жатат. Сиздерге барсак, өзүңүздөр эмне себептен экендигин далилдеп туруп, анан дарылай аласыздарбы деп суроосун калтырган. Акыркы сандары 234 менен аяктаган абонент. Ооба, бизге келсеңиздер, ошол эгер медициналык эмеден анализдериңиздер таза чыгып аткан болсо, сиздердики ошол мен ойлойм седалищный нерв деп коет да. Куяң кыргызча. Ошол оорусу сиздердики, ошол оору күчөп кеткен. Ошол оору кичине муну эми жанагындай баскытпай калган болсо, көбүрөөккө чейин дарылоого туура келет. 10 күн эмес, аны муну 2 ай 3 айлап дарылайбыз да. 10 күндөн эс алдырып. Эс алдырып, Эс алдырып. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. 10 күндө шифа берсе, айыгып кетет. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Саламатчылык, мен Каракулдан чалып аттым эле. Кош келиптирсиз. Массаждын баасы канча болду экен, ошондо айта кетсе. Сизде эмне маселе болуп атат? Куяң, белим ооруйт да, мен ошол боюнча. Бул көрөрман келип сизге текшерилгенден кийин анан бир натыйжа коюп туруп, дарылоо ыкмасын ченеп туруп, анан баасын ошондо айтасыз да, э? Бир болжоп айтып кетсем болот. Мисалы үчүн куяң оорусуна белден ылдый жасайбыз. Колдору оорубаса, эгер куяң оорусу, буга укалоо ыкмасы да кетет куяң оорусуна, от жакма да кетет да. Өкөтөң белден ылдый күнүнө ошо 800 сомдон. Мисалы үчүн от массаж өзүнчө 800 сом. Куянга өзүнчө 800 сом. Соңку суроолорду дарегине жеткизели дагы, андан кийин эфирди жыйынтыктайлы. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Ысык Көл областынан байланышка чыгып жатабыз. Райондорду, областтарды кыдырып дагы келсеңиздер болобу? Биз алыста болуп жатабыз барганга дейт. Ушундай да мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Бизде азырынча андай мүмкүнчүлүк жок. Айылдарды кыдыра албайбыз. Өзүбүздүн ордубузда эле ушундай иштей алабыз. Акын мырза, анда сизге чоң рахмат. Эфирибиздин убактысы да соңуна келип калды. Жасап аткан ишиңиз, жумушуңуз элибиздин ден соолугу үчүн пайдалуу жана натыйжалуу жумуштардан болсун деп тилейли. Ошону менен бирге эле сизге ушул маселе менен кайрылган ар бир инсан сизге ыраазычылыгын билдирип кеткен учурлар көп болсун деп тилек айталы. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жалпы аял затынын эл аралык майрамы менен куттуктаганга сизге мүмкүнчүлүк берели. Саламатсыздарбы, дайыр жол урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен убакыттан пайдаланып өзүмдүн апамды 8 март майрамы менен куттуктап кетким келет. Жана өмүрлүк жарымды, кыздарымды, эжелеримди жана жалпы элибизди, жалпы аял затын, айымдарды
Баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин убакыттан пайдаланып, жалпыңыздарды ошо ден соолукта оорубай, аман-сен бар болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай 5-чи канал Ак Чөнөк программасы соңуна чыкты. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, режиссер пультта Аскар Бактыбек жана өнөрүнүшүбүз Мурат Ахметов болду. Бизди аба толкунда башкарган Сыдык Асаналиев агабызга ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздардын түнүңүздөр бепил болсун. Орус сыркоодон бөөдө кырсыздан алыс болуңуздар. Кайрадан аманчылыкта, эсенчиликте жолугалы. Ар бир үйдө майрамдык гана маанай улансын.